Биздин жасаган иштерибиз секреттик неме жашыруу. Бүгүн Алай районунда жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек аталышында форум болуп өттү. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана ата-энелер катышты. Негизги максат жаштар арасында кылмыштуулуктун алдын алуу, ата-энелер менен адистердин кызматташтыгын чыңдоо. Арасындагы эркинчилик боюнча сөзсүз баяндамаларды жасап, катышуучулар жаштар арасында укук бузуулардын көбөйүп жаткандыгын белгилеп, аларды сергек жашоого, тартипти сактоого жана мекенди сүйүүгө үндөө керектигин айтышты. Ошондой эле ар бир ата-эне өзүнүн баласынын жүрүм-турумуна көз салып, мугалим, тийиштүү адистер менен тыгыз байланышта болсо, бала жаман адаттардан оолак болот. Мен бүгүнкү форумдан ушу балдар менен тыгыз байланышта болуп, тыгыз сүйлөшүп, ошонун оюн билип, балдарыбыздын ошонун керек экендигин түшүндүм. Бул форум мага аябай чоң таасир берди. Мындан бияка бир гана мугалимдерге же болбосо ички иштер министрине, милицияларга жүктөп койбой, биз ата-энелер катарындагы буларга жардам беришибиз керек экендигин түшүндүм. Бүгүнкү чогулушка, форумга негизинен ата-энелер комитеттери, ар бир мектептен, ар бир класстын ата-энелер комитеттери келди. Булар негизинен жоопкерчиликти мугалимдерге, жетекчиликке гана түртүп койбой, жоопкерчилик негизинен көпчүлүгү өздөрүндө экендигин сезишти, туюшту. Эми бул боюнча балдарына дагы көбүрөөк көңүл бөлүп, айрыкча баягы миграцияда жүргөн ата-энелерге дагы бул таасир этет деген ойдомун. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ар бир мекеме ишкана менен иш алып барып, айылдарда, мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө, балдар психологиялык, физикалык зордук, зомбулукка кабылбаш үчүн атайын маалымат жыйындар өтүп жатат. Ушул кылмыштуулукту алдын алуу, анткени мал урушчулук, жанагындай адамга зыян келтирүүчү ушул кылмыштуулуктардын бардыгын жоюу максатында ошолорду алдын алуу жумуштарын дагы биз 10дон ашык бир нече рет жыйындарды өткөрүп келип атабыз. Анткени элге түшүндүрүп маалымат бербесек, айрым элдер ушу маалымат жетпей калгандыктан ушундай жолго барып кеткендер дагы көбүрөөк болуп атат. Ошонун максатында ошол ар бир жерлеринде жыйындарды өтүп, карапайым калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле милиция кызматкерлери мектептерде укук бузуулардын алдын алуу боюнча лекцияларды өткөрүп, рекетчиликке каршы күрөшүүдө ата-энелер менен тыгыз иш алып барууда. Бул иш-чаранын негизги максаты ушу жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун жана укук бузууларды болтурбоо максатында өтүп жатат. 2025-жылы январь айынан баштап ушу ар бир кызматкерлер бир эле ушу ИДНдин кызматкерлерине жүктөп койбостон, ошол коомдук коопсуздук кызматкерлери жана кылмыш иликтөө багыты боюнча иштеген кызматкерлер, мындай башкача айтканда бардык кызматкерлерге ушундай ар бир мектепке бекитилди. Анын максаты ошо мектеп рекетчилиги болтурбоо жана бөгөт коюу максатында. Белгилей кетсек, өткөн жылы Алай районунда жаш өспүрүмдөр катышкан 7 кылмыш иши катталган. Жылдын башынан бери укук бузууларды алдын алуу максатында окуучуларга 400дөн ашуун лекция уюштурулуп, суроо жооп форматында өткөрүлгөн. Нурасан Бактыбеков, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.